Өткөн аптада Жогорку кеңештин депутаттары үчүн жаңы креслолор сатып алынганы белгилүү болду. Аталган креслода депутаттар 2 айдан бери отурушат. Жогорку кеңештин демөөрчүлөр тарабынан жаңы креслолорго ээ болушу кызуу талкуу жаратты. Мындай белекти ким тартуулады? Жогорку кеңеш да кандай белектерди алган? Ушул суроолорго жооп издеп көрдүк. Демократия жана жарандык коом үчүн мурда коалициянын мурдагы жетекчиси Динара Ушрахунова менен кепти улантабыз. Динара айым, саламатсызбы? Парламенттин аппарат жетекчиси Абдыманап Кутушев депутаттар үчүн алынган жаңы креслонун кайсы демөөрчүлөр сатып алганын ачыктагысы келбей эле. Парламенттин ишмердүүлүгүнө келгенден ушундай маалыматтарды сыр бойдон калуусу негизи туурабы? Менин оюмча деле эмес, регламент боюнча бул туура эмес, анткени парламент бул шайланган орган. Шайланган орган катары бул деген ачык иштеши керек. Ар бир ишин чечим кабыл алуулардын баары, процесстердин баары тең ачык болуш керек. Ошонун ичинде эле каражат маселеси дагы ачык болуш керек. Анткени бул эң парламентке ишенимдүүнү же азайтканы, же көбөйткөнүн, же жогорулатканын көргөзүп турат. Бул жерде жанагы креслону алганда булар деген эң башында ошол иштеп баштаганда ошол кресло алабыз дегенде абдан бир чоң резонанс болгон коомчулукта. Ошондуктан булар деген кайра унчукпай калган. Эми азыр сатып алышыптыр, бирок ошол бир донор деп айтып атат, донордун эмнеге чыгарбаганы бул таң калыштуу. Анткени бул каражат суроолор болгондон кийин булар деген сөзсүз ким, качан, кайсы суммага ошол креслолорду сатып бергени ачык маалымат катары бериш керек. Динара айым, парламент деген орган бул саясий орган болуп саналарын билебиз. Кандай дейсиз, мамлекеттин маанилүү чечимдерин кабыл алган орган ушундай белек алганга деги укугу барбы? Демөөрчүлөр тарабынан сатып алынган учурда деле. Демөөрчүлөр алганда дагы бул негизи эми парламент бул баягы инвалид эмес, оору гана эмес. Ошондуктан бул жерде демөөрчүлүк деген дал келбейт, туура эмес болот. Анткени кайрадан бул парламент бул саясий институт, чынында эле саясий чечимдерди кабыл алып аткан орган катары булар деген кайсы жерден кандай каражаттар келип атканы, эмне үчүн келип атканы бул деген ачык, айкын болуш керек. Анткени бул жерде баягы кызыкчылыктын конфликти болуп атат. Эгерде буларга бирөө сырдуу жол менен каражаттарды бөлүп атса, балким анан кийин булар ошол демөөрчүлөргө бир күнү мыйзам кабыл атканда же чечим кабыл атканда ошолорго көбүрөөк баягы баш ийгендей же көбүрөөк ошолорго бир преференция, льгота бергенге ошондой жол ачылып атат да. Ошондуктан бул жерде кайрадан демөөрчүлөр деген ачык болуш керек. Кайсыл демөөрчү эмне үчүн ушул парламентке ошондой жардам берейин дегени, анан ошол канча акчага кантип ошол креслолорду алып бергени бул деген кайрадан ачык болуш керек. Эмнеге? Анткени кайрадан эгерде булар деген сыр ошол маалыматты ачыктабай жабылып турса, анда бул көп бир шектерди шайлоочуларга туудурат. Сиздин оюңузча сырдуу демөөрчү ким болушу мүмкүн? Эми бул биринчиден азыр ушул сырдуу маалымат болуп аткан үчүн коомчулукта уже ар кандай варианттар чыгып атат. Биринчиси булар бюджеттен эле алды, бирок ошол коомчулуктун нааразычылыгын келтирбей, булар ошону деген ачкысы келбей атат ошол маалыматты деп айтып атат. Экинчиден булар деген өзүлөр Европаны, Западтардын каржыланган НПОлорду көп критикалайт, бирок өзүлөр ошол жерден алып аткан үчүн азыр деген ошого деген баягы айткысы келбей атат деген экинчи вариант. Үчүнчү вариант бул деген жанагы намазкананы каржылаган Арабстандан ар кандай бир религиозный уюмдар бар экен, ошолор буларды каржылап атат. Негизи бизде деген Кыргызстан бул светский өлкө катары, булар деген религиозный эмелерден деген эч кандай каражаттарды албашы керек. Негизи Жогорку кеңештин чарбачылык иштерине ким көзөмөл жүргүзүшү керек? Анан дагы мындай маалыматта коомчулук кандай реакция жасоосу керек? Негизи коомчулук азыр деген талапты коюш керек. Булар деген демөөрчүнүн атын ошол канча каражат кетти ошол кресло алганга. Негизи бар беле ошондой абдан керектүү нерсе беле ошол креслолор
деген ошондой маалыматты деген ачык айтканга ошондой талапты коюш керек. Экинчиден, парламенттин ишин ошол жерде болуп аткан чечимдер, процедураларын көзөмөлдөгөн бул деген шайлоочулар. Анткени бул депутаттарды шайлоочулар шайлаган, ошондуктан шайлоочулар абдан кызыгып, ар бир парламентте болуп аткан жумуштарга деген көбүрөөк көңүл буруп, ошо көбүрөөк суроо берип дагы талаптарды да коюш керек. Рахмат сизге. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын мурдагы жетекчиси Динара Ушрахунова менен болгон маекти көрдүңүздөр.